кымбаттуу, сымбаттуу, ары салмактуу, Арузат Кыргыз Республикасынын Арузат аял коомдук бирикмесинин бардык аялдары саламатсыздарбы? Мынеке бардык региондорду басып өтүп, бүгүнкү күнү биздин Кыргыз Республикасынын Арузат аял коомдук бирикмесинин президенти Алмакан Бекова бүгүн Алай районунда. Алмакан Бекова менен бирге коштоп келген анын Ош областык Арузат аял коомдук бирикмесинин орун басары Фарида Сайназарова. Ошондой эле бизге конокко келген бардык райондордун координаторлору Ош шаарынан Нурина айым, Каракулча районунан Гүлнара Исаева, Араван районунан Гүлпа, Нокат районунан Мадина айым, Өзгөн районунан Махабат суу, Карасуу району, Карасуу районунан Акбирмет эжеке менеке. Гүлбарадан кечирим суратым эле, кече айтып кетип калбай калган экен, баары неметип калып, ресип калыптыр. Мейли, бардыгы кояк сагы менен жүздөгөндөй, мынеке алыстан ат арытып, биздин райондун тоолуу суу экенин эске албай, ысып, биз аппак элечек кийген ак жолукчамыз деп келген конокторго башыбызды ийип таазим этебиз. Мына биздин өзүбүздүн мынаяга Чоңалайдан, Чоңалайдыкы да жокко, Чоңалайдан Гүлнара. Ошол Чоңалайдан, Сарымоолдон, Сарыташтан келген аялдарга, ак жолукчан элечекчен аялдарыбызга таазим. Бардыгыбыздарга айтып отурсак жолубуз татаал. Бүрөлүү, Үчтөбө, Акбасоодон келген, Каалан көлдөн келген, аябай бери ашып келген айымдар бардыгыбыздарга таазим. Анткени бүгүнкү күндө ак элечекчен, ак жолукчан аял адамдар бизге керек экен. Алмакан Бекованын сөзү ушу Кыргызстанга керек экен. Алмакан Бекованы көзүм менен көрөйүн деп келгениңиздер үчүн рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү биздин Кыргыз Республикасынын Арузат аял коомдук бирикмесинин форуму 4 бөлүктөн болмокчу. Биринчи бөлүгү негизги бөлүк, экинчи бөлүгү концерттик программа, үчүнчү бөлүгүбүз фуршет, төртүнчү бөлүгүбүз сиздерди узатуу кечеси. Ошондуктан сиздердин баарыңыздардан ушул 4 бөлүктөн бир отуруш менен өтүп кетсин дегендериңиздерди кол көтөрүп коюңуздар суранам. Рахмат. Анда бүгүнкү форум ачык деп жарыялайм. Биздин бүгүнкү форумдун максаты мына Жети Дубандан келип отурасыздар. Райондун бардык булуң бурчунан келип отурасыздар. Биздин форумдун максаты кыргыз элин тили, улуттук каада салты, үрп адаты, маданияты менен дүйнө элине таанытуу болчу. Таанытып жатабызбы? Ошол таанытып жатуунун эң биздеги бир башчысы бүгүн Алай районунда отурат. Алай районуна дагы бир жолу куш келипсиздер. Биздин Куткоңгон Алай районунда бүгүн Арузат аял коомдук бирикмесинин президентинин келип отурушу биз үчүн сыймык, биз үчүн дөөлөт, биз үчүн бардык ишибизге шыктандыруучу кайрат, күч деп эсептейбиз. Ошондуктан негизги бөлүгүбүздү Алмакан Бековага берип коюуга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жолугушуунун күбөлөрү жаңы жылыңар менен, жаңы жылда жакшы ийгиликтер болсун. Былтыркы жылдары бүтпөй калган жумуштарыбыздын бардыгы ушул жылы бүтсүн. Жакшы тилек, жакшы ой, жакшы максат менен чогулуп иш баштаганбыз, жакшы билесиздер. Мына ошол тилек максатыбызга Алла Таалам өзү жардам берип, силер себепчи болуп, ушул биз кыргыз мамлекетинин чоң жакшы нерселерди жасайбыз деген үмүттөбүз. Мына мен көп чет өлкөлөрдө жүрөм. Мына ошол жерде айтышат,
Кыргызстанда бардыгы сатылат. Бардыгын сатып алсаңар болот. Керек болсо адамдары сатылат депчи. Мына мен ошондо аябай жаман кыжаалат болуп, жаман мындай өкүнүп кетем да. Эң өкүнүчтүүсү биздин ошол алсыз жагыбызды пайдалангандар болуп атат да. Ошон үчүн менин силерди үндөйүн дегеним, биз эч качан эч нерсени сатып албайбыз. Бардык жерге өзүбүздүн арузат аялдар аруланып, тазаланып, биз өзүбүздүн күчүбүз менен жетебиз. Биз канчалык алдыга умтулсак, оюбузду түздөсөк, канчалык жакшы ниет кылсак, Кудай Таалам бизге берет. Эне мээрими дүйнөнү сактайт деген девиз менен чыктык. Өзүңөр жакшы билесиңер. Мына мисалы, акырын батыштагылар эмне кылды? Гейлердин паратын уюштурду. Билесиңер. Ошондо дагы бир аял, бир эне баш көтөрүп, биздин мамлекет, мусулман мамлекети, биз мындайларга жол бербейбиз деп, мына ошондо кыйкырып чыгып койгонго жараган жоксуңар. Эгерде кимдир бирөө келип силерге 1000 сомдон, 500 сомдон бергенде бардыгыңар чыгат элеңер. Же туура эмес айтып атамбы? Мына өзүңөрдүн келечегиңерди өзүңөр талкалап атасыңар. Анан кыргыздардын колунан эчтеке келбейт экен деди дагы. Мына кече жылаңач кыздарыбызды музейде чыгарышты. Ошол кыздар силердин, менин, булардын бардыгыбыздын кызыбыз. Кыргыз деген бул бардыгыбыздын каныбыз бир. Мына кече Садыр Жапаровдун баягы эмелери митингге чыгышты. Көрүп атасыңар, а? 400-500 адам Садыр Жапаровга деп митингге чыкса, бир жактан 1,5 миңге жакын жаштар чыкты. Жалаң студенттер, кыздар, балдар. Ошолор эмне деп чыкты? Орусча чыгышты. Бизге свобода керек деди. Свободный, мындай эгемендүү мамлекетпиз деди. Биз каалагандай жашашыбыз керек. Кааласак эркектер менен жашап алабыз, кыздар менен жашап алабыз. Кааласак ит, мышыктар менен жашап алабыз деп чыгышты. Көрдүңөрбү, аларга акча берип койду. Ошол студенттерге. Аларга түшүндүрүү иштери жүргөн жок. Эртең силер чоңоесуңөр, өсөсүңөр. Биз кыргыздарбыз, кыргыз эли мындайга барбаш керек деп айткан киши болгон жок. Анан дагы, мына кече эле интернеттен көрүп атсаңар керек. Биздин кыргыздын силерге окшогон эле аксакалдары той өткөрүп атат бир жерде. Мына ошол жерде биздин жып жалаңач кызыбыз бийлеп атат. Могу жагын жүнү көрүнүп атат кыздар. Бир эркек кып-кыргыз баланын үстүнө отуруп алган. Аны чечиндирип баштады. Бул эмне деген кордук, эмне деген шумдук? Мына ушуга окшогондорго дагы, мисалы үчүн көңүл бурган бир эне жок болуп атат. Биз өзүбүз менен энебиз, эгер өзүбүздүн балдарыбызды, кыздарыбызды тарбиялай албасак, ошол кыз дагы кып-кыргыздын кызы экен. Ошол отурганда, тойдо отургандардын бардыгы кып-кыргыз. Ошол отурган столдо отургандагы кып-кыргыз бала тура калып ошол кыздын жаактан ары бир чапса болот эле да, отуруп берди көйнөгүн чечкенге чейин. Ошого келгенде токтотуп коюптур. Андан ары эмне болду, бир Кудай билет. Көрдүңөрбү кыздар, эмне үчүн биз кайдыгерлик менен жашап атабыз? Мына ошон үчүн 2016 жылы мен ушул нерсенин алдын ала көрүп, сезип, билип, энелер биз оңолмоюнча коом оңолбойт экен. Ойду ортого салайлы, туура жол тандайлы деген темалар менен мен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баштаганмын. 2016 жылы Арузат аял коомдук бирикмеси Бишкектен регистрациядан өткөн. Эң биринчи биздин программабыз, ошол учурда бүгүнкү биздин президентибиз Сооронбай Шарипович премьер эле. Мына ошол кишиге жаккан биздин программабызчы. Мына ошон үчүн кыздар, биз деген жөн эле кече эле пайда болуп калган жокпуз. Башка өлкөлөрдө биздикинен жаман жашоолор бар. Биздикинен вообще ооз калгыс, көзүң көргөбөй турган ушундай жаман нерселер бар да. Бирок ошолордун бири дагы чыкпайт көчөгөчү. Себеби башка өлкөлөр мамлекеттин ичи кухня деп мыйзам кабыл алышкан. Мыйзам менен жашашат, мыйзамды сыйлашат. А биздин Кыргызстанда
керек болсо биздин төшөктөгү мамилебиз дүйнө кыдырып жүрөт. Мына интернетти ачкылагын бир жакшы нерсебиз чыкпайт да. Эки президент тытышып атат, тигинтип атат, мынтип атат. Текебаев менен Шыкмамат мындай болду. Атасы кызын төрөтүп койду. Анан 13 жашты зордуктап койду. Молду ана баланы мынтип койду. Ит менен жатып алды. Айланайын. Бир дагы жолу кыргыздардын бир жакшы нерсеси жок. Эмне үчүн ошондой деп мен кээде уялып кетем да. Анан ошон үчүн алар деген баардык нерсени жаап жашырышып сонун эле жашашат. А бизде болсо ошол бири-бирибизди тытып, бири-бирибизди жамандап, мына мисалы бир тойго барасыңар, туурабы? 70ке чыктыңар, 80ге чыктыңар, балдар тарбияладыңар, өстүрдүңөр, туурабы? Кыйынчылык менен. Анан ошолордун бир жакшылыгында апа бийлеп койчу же чоң эне бийлеп койчу десе бийлеп коесуңар, туурабы? Силер кубанганыңардан, сүйүнгөнүңөрдөн. А ошону дагы интернетке чыгарышып, ошону дагы биздин неберелерибиз сын айтып өлүп кетип атышат. Ошол мүмкүн ошол небересинин, ошол балдарынын кубанычына сүйүнүп ошентип бийлеп аткандыр деп түшүнүшпөйт да. Анан ошон үчүн биз кыргыздар сөздү аз айтайын, бүгүнкү күн менен жашап калды биздин кыргыздар. Эртеңки келечекти ойлоп аткан жок. Анан өзүбүздүн тарбиябызды оңдоп, өзүбүз туура жолго түшпөй туруп биз жаштарды күнөөлөп атабыз. Мына ошолорду көрүп туруп, ана мен кантип айтпай коем кыргыздарга мисал үчүн. Бир нерсеге байланбаш керек. Кудайдан миллиондорду сураш керек. Машинка да болот, Кудай буйрса, бардыгы болот. Болгону биз биргели, ынтымакка келели, жакшы нерселерди тилейле Кудайдан. Кандай дедиңер? Эгерде анча мынчаң аргамдай туура эмес, көңүлүңөрдү ортуп койгон болсом, кечиресиңер. Анда мен өзүмдүн ырдап жүргөн дилеrim бар кыздар. Билесиңер, кайсы өлкөдө жүрбөйүн, каякта жүрбөйүн, ушул ырымды ырдайм. Бул ырымдын өзү негизги себептери абдан көп. Түшүнгөндөр түшүнөт, билгендер билет, билбегендер жок дегендей да. Гүлдөрү жайнап аңкып турсаң ыргалып, ичен гүлдү үзүп алып жыргадып, биз эч качан бөлүнбөйбүз дечелек, тике карап, жал-жал карап жылымайып. Biz al кезде оттой жаныппыз, biz тагдырды такыр таныппыз, жанашууга аңарга таба албай жакын жүргөн менен алыспыз. Бак жасаңганы, бак жашырганы күндөрдө, бажырайып жылдыз толгону түндөрдө, биз эч качан кайгырбайбыз дечелек, колтукташып эркелешип жүргөндө. Ал кезгетти койбой кылчайып, жүрөктөргө кайгы мұң салып, жаным сен жок эл көп болсо да жалгызсырап жүрөм сумсайып. Erkeletip seni tonunu kuşunday, jür albadım kolgu karmap uçurvay. Tağdır degen tatal eken kanteyin, turmuş degen katal eken uşunday. Unutpayman esim barında,
жүрөгүмдө сенсиң дайыма. Сен тарынсаң тарыны тагдырга, бирок жаным мага тарынба. Сен тарынсаң тарыны Кудайга, бирок жаным мага тарынба. Рахмат. Койбой, жашнарларыңыздан бирдир да берин. Биз сизге окшоп сууз болуп калдык. Мына эженин немелиги, айкөлдүгү, даткалыгы ушул жерде турат. Мына ушул ырдырдап туруп анан күйөөсүнө токолак берип коюп чыгып кеткен экен да. Силер да ошондой болгон. Моңоюп калбайлы эми да бир ырдап берип коюп. Бир тамашалуу ырым бар, кайнелериме арнаган. Ошол кайнелердин арнаган ырдырдап коеюн, а? Шараккан ай сууну бойлосом, суу чачышып кечке ойносом, жар-жарды бөлөп жашыма койноп, оюңа эле кечке тойбосом. Жар-жарды бөлөп жашыма койноп, оюңа эле кечке тойбосом. Келатыга сенин ишиңден, суктанам мен аппак тишиңден. Айланып кетсин башкалар кайним, асфальт эле баскан изиңден. Айланып кетсин башкалар кайним, ак жерде эле жүргөн ишиңден. Оронубай колум мойнуңа, жатамын мен сенин койнуңда. Ойгонуп кетсем түш экен кайним, ошол түш ай мени сойду да. Сойду да кайним, сойду да мени, эсимден ай кетпей койду да. Аккайыңай көрсөң кыйбай жүр, айнымда эле жүрсөм сыйлай жүр. Айнымдан алыс мен кетсем кайним, ак жерден ай ушак кылбай жүр. Айнымдан алыс мен кетсем кайним, ак жерден ай ушак кылбай жүр. Ушундай кайнелер бар да туурабы? Мен кайнелерим менен, силерге окшогон эл менен өтө бактылуумун.